койчу досум. Уялбачы кайрадан. Сүрдөйм, качам. Бирок жепсиз. Кандай сону? Доктор ага дегени. Коргоо мени. Окуп берчи кайрадан. Эстесем, тартылат өмүр. Ал учкучта, физикта, төкмөт эмес. Тек караны оорута таяктырат. Доктор бирок, кесиби доктор эмес. Сезим деген, эси жок башкарууда. Анан кантип, каректи сакталууда. Башка да жок, андагы бир касиет. Ыр жаздырат, жазылат саптарымда. Кайда жүрсөм, оюмдан бөлүнбөйт да, агам десем жүрөгүм төгүндөйт да. Катып койдум, көздөрүм катып койдум, карегимден эч кимге көрүнбөйт да. Көпчүлүктүн ичинен табылганда, көздөрү кабылганда, көргүм келип турса да жалтанам эх, окшош неге көздөрү чагылганга. Көксөгөн күчөйт, ырларсыз толтура албайм. Ал сурашып, жанында олтура албайм. Плюс менен плюстай болсок керек. Көрүшкөндө батынып кол суна албайм. Кызык мында, кылыгым ашык бекен. Кызды көрсөм, жанынан жашып кетем. Ал кадамым шилтесе мен тарапка, кылчактайм да, акырын басып кетем. Аарлар өмүр-көмүр кошсо гана, өтпөс экен жаштыгым бошко гана. Эл үчүн, ырлар үчүн бар болуңуз. Ардактап, арзып жүргөн доктор ага. Эл үчүн, ырлар үчүн бар болуңуз. Ардактап, арзып сүйгөн доктор ага. Убактыга бола албай аралжы. Карлар жаады, канча арлар жаралды. Ошондогу кичинекей кара кыз нечен жолу күнгө күйүп агарды. Милдети көп турмуш деген аккара, алдык экен биз канчасын аткара. Сен татыктуу жашадыңбы иши жок, күндөр күндө берет кайра баштала. Китеп барак колго алып каламды, максаттарга шашып таштай кадамды. Бир кездерде сен тааныган кара кыз, жасалмалуу боёгу жок агарды. Кечип жүрүп гүлгө толгон талааңды, тикениңе көп алдырып таманды. Упа менен эмес бүгүн кара кыз, билим менен бир азыраак агарды. Упа менен эмес бүгүн кара кыз, билим менен бир азыраак агарды. Сөзге айтчы досум чынымды. Эч бир жагын айтпайм сенин сырыңды. Берчи, ал жигитке бекитип жаздык экен дагы канча ырымды. Койбойсуң ойбоймо. Уялбачы, келе берчи колго. Капалык куса, кир сөздөй бакчаң баскан. Ай, көндөн алып, ар күнү сезим арнашкан. Сүйүү сөзүнүн үүлөр мынча бактылуу. Кай жерде жүрсө, колдору бирге кармашкан. Ошондой үүдө бирден бар биздин ысымда. Жүрөктөр жакын, үүлөр бар болгон үчүн да. Керилип билбей, сыр бербей басып жүрөсүң. Мен эмес мейли, үүлөрдү деле түшүн да. Эреже ушул, экиден адам бак курат. Эли журт колдоп, батасын берсе жакшылап. Кыялга батып, максаттар коюп, биз үчүн, мендеги үчүн, сендеги үнү жактырат. Ашыкпай ойлоп, ак кара эмне билейли. Буюрса Кудай, бейишке бирге кирейли. Кезеги келсе, убакыт коет ордуна,
экөөлө базыр, бүүлөргө сүйүү тилейли. Бүүлөргө бакыт, бүүлөргө сүйүү тилейли. Сүйүү кандай ызгаар алуу тотушат. Ырларда кайык, жылдыздар менен кошучам. Баягы күнү көргөзбөй мага бекиткен экөөбүз деген ырымды кайра окусам. Нечен жыл болду калыс. Кел бүгүн ой курабыз. Экөөйдү кубандырып, экөөбүз той кылабыз. 2 айыл шаңга толуп, жакшылык аша берет. Экөөбүз баш кошкондо 2 айыл бата берет. Жол берип машиналар, жарышат 2 балон. Экөөбүз той кылганда кубанат 2 район. Экөөбүз кол кармашсак, 2 үйгө жол курабыз. 2 үйдүн кубанычын 2 үйгө толтурабыз. Азыр экөөбүз тең 2 үйдө олтурабыз. Мен Кыргызстандагы студенттердин эң эле байымын. Бурсактан анча кыйналбайбыз. Жакын болгонго айылым. Ош шаарынын борборунда атам салып берген 32 секциядан 128 бөлмөдөн турган үйүм бар. Ичинде 2 камера бар. Сакталып туруучу эски буюмдар. 4 кабат үйдүн 128 бөлмөсүнүн ичинен 4-кабаттын 98 гана бөлмөсүндө жашап, үй ичи кенен болгонго арзан баада киргиздирип койгон 500дөй квартирант. Мени жашоочулары жөнөкөй калп болгону менен кубандырат. Үй иштерин аткаруучу бир топ кызматчы, администратор, электрик, плотник, тазалыкты кароочу, жашоочулардын кечки саат 21:00дөн тартып киргизбеген жана чыгарбаган эшик кароолчум бар. Болуп турат туулган күн, дискотека, майрамдар, дасторконго коюлуп варенье, айрандар. Мыктысы бар, шыктуусу бар, уйкучулар деле бар. Кээде бизде анча-мынча уктап калгандар. Мындай жерде жашабаган өмүр бою армандар. Кымбатына акчасы жок, арзанына кызыгып көп, сырттан гана суктанышып, толо болуп, бөлмө издеп баргандар. Билесиңерби, эң негизгиси квартиранттар ысырапкерчиликти анча деле жактырышпайт. Ошондуктан кээ күндөрү көгөргөн нанды деле калтырышпайт. Күнүнө бышат, саатына бышат тамактар, картошка, куурма, атала бар, майрамда гана жасала калат салаттар. Эң сыйлуусу оокаттын, картошкасын оокаттын, күндө түрү жасалат орунуна эт аштын. Үйгө барам кээде кеч, бирок тамактан проблема болбойт эч. Үйдүн светин автоматтан бир жолу өчүрсөм, баары болот 5. Ошентип мен Кыргызстандагы эң бай студентмин. Себеби 4 кабат үйдө жашап, 2 кабат керебетте уктайм. Эң негизгиси достор, эң негизгиси мен Ош муунун студентимин. Олтурганын карасаңар, шаңданып, силерге мен турам азыр таң калып. Унуттукпу чакырганын коңшулар, алар бизди күтүп жатат канданып. Ай, кантем, унутуп шашылып. Сен де сүрнүп, айта албай батынып. Ал бизден сурам деле, конок болуп кеткиле деп чакырып. Көрсөң муну, кантип барам уялып. Бир отурам, көргүм келип кыялып. Картынчагым, елеңизде бар деме. Жүрчү досум, уянып мурайбай, жүрчү.
келип калды коноктор. Кыздар болсо шаңдуу, көрүктүү болоттур. Жатакана окшобойт дос Батирге. Кызды сыйлап, кана досум Төргөткөр. Ай, мындай эле олтурабыз койгула. Таанышалы Төргөткөндүн ордуна. Мейли, кыздар төргө өткүлөп. Талуулусун айтасын дос кептине. Конок жигит болот биздин досубуз. Шашып, сүрдөп, тааныштырбай кеттиме? Тамашаны алба досум Насирге. Сага айтпасам, айтам анан а кимге? Жатакана турмушунан даам таппай, абыл досум жашап жүрөт Батирде. Эшик ачык, каалаганда келесиң. Үйдө жашай, кабардарсын билесиң. Жатаканаңарда эмне ачкычты, чыксаң дагы, кирсең дагы, илесиң. Билсең досум, студенттин бактысы. Жатакана жаштык доордун тактысы. Ачкыч үлүү ыңгайсыздык жаратпайт. Ошол ачкыч ишенимдин ачкычы. Жашагандар убактысын эсептейт. Таппай калып катканланды жешеттейт. Жок ай. Араң гана бышырганда ок атты, аны дагы урдап кетет бешеттейт. Этсиз тамак, картошкалар, анандар. Достук, сүйүү, бөлүшүүгө кадамдар. Утат турмуш таймашында ар күнү. Убакытты үнөмдөгөн адамдар. Силер жакта аш бышырып эт жейби? Же жөн эле кыялында кепшейби? Топтолушкан үймөктөрдүн ичинде батинкеңер аралашып кетпейби? Бул күндөрдү биз кубанып эстейбиз. Эттен дагы пайдалуураак бештейбиз. Батинкебиз аралашып кетсе да, өзүбүз жазып алып кетпейбиз. Илип жемпир, көйнөк, костюм күрмөңдү. Бир шкафка катып болгон дүйнөңдү. Силер чилеп казан аяк көтөрүп, эч жактырбайм кезек күтүп жүргөндү. Антип айтпа, ашпасынчы күнөбүз. Чынында биз Абшакты сүйөбүз, турабы? Тура. Күтпөйм деме бир күткөндүн себеби адамдыкка кезек күтүп жүрөбүз. Мында тура, максат жолу үмүттүн. Студенттик доорду сүрбөй жүрүпмүн. Жатакана ойногенен батабыз. Жакшы досум, келгин бизге бириткин. Бирин бири сүйгөндөр бар жактырып. Билсе анын акырети жакшылык. Бир үйлө, бир туугандай баарыбыз. Бизде дайым күлкү, Байрам. каттырып. Жатакана жаштык доордун жыргалы. Жаштар келип жакшы чөйрөк курганы. Сүйсүн ашык болуп жигит. Solmаған адам болмос бир дагы. Окуп жүрөт адам бойдо калууга. Ошандын жигиттери кыздары. Биз менен курчудуң, бүлөндүң, биз сенин чылбырың үзөңгүң, аламды ыр менен аңтарып, алгала кымбаты жигердин. Байлыкка байланып тордолбо, бааланбайт ыр алтын сомдорго. Түз жана кылчактап кайрылба, түштүң сен ыр деген чоң жолго.
Алидей барқыңды білгендер, бағалашар біріңді сүйгендер. Көз моншоқ саптар бар жашоңды, көп болсын жаныңды бермемдер. Із қалсын өлбесті ярқанда, ірінді шындығай мақтанба. Мақсатты биік қойды өлік, ақын жоқ бұл жолдан қайтқанға. Ір сенен сағынып өтеріп, ір бұлақ чаққасаң ичерің, түйінің түйшігін жандырып, түөлік оқылсын кетерің, түйінің түйшігін жандырып, түөлік оқылсын кетерің. Мінекей, ардақты қонақтар, мұғалжа қызыңыздардың өр дүйнесінде куә болдыңыздар. Азыркы сөз Ош мемлекеттік университетінің ректоры, филология илимдерінің докторы, профессор Исаев Қанибек Абдубаситовичке беріледі. Өміріне керектелер, көпірларды ушул жаз белекке бер, арқынымдың өчкөгөнүнү болуп туғайлансын сен суңған желекчелер. Келтирип ар бир доордун ырык кузун, ар жаздын гүлү менен буруксусун, сен даккан мөл булактын башатынан ичейин поэзия тунуксуусун. Ушул жаз идеялар мезгили бол, түгөтпөй көк сыянын уюткусун. Студент достор, урматтуу агайжейлер, урматтуу коноктор, урматтуу сөз кунун, сөз салмагын сезген, баалаган чыгармачыл инсандар, мен баарыңыздардын атыңыздардан мына ушул университетибиздин куттуу залында өзүнүн эң алгачкы тырмагалды болгон алисиясы кургай элек оттуу ирмемдер аттуу китепти бизге сунуп аткан, бүгүнкүдөй мыкты бир адамдын көңүлүн көгөлөтүп, көкүрөгүн бир жаркыткан поэзия кечесинин ээси Люхалича Мамадали кызын бүгүнкү шоу кесүү азем менен куттап уруксат этиңиздер. Сөйлөшкө туура келет. Урматтуу поэзия көрөрмандары, мындан 4 жыл мурда ушул июнь айларында Люхалчанын атасы Маматалика кызын ээрчитип келди. Окууга тапшырышыбыз керек эле. Кыргыз филологиясына кызым жазып жүрөт деп бир топ газетага чыккан ырларын атайын сактап жүргөн ырларын алып келип окуп, андан кийин окууга кирди. Мына ОРТдан дагы жакшы балл алып келип, бюджеттик негизде ушул Люхалча бюджеттик негиздесиңби? Бюджеттик негизде болуш керек эле. Анан 4 жылдын ичинде өсүп отурду. Күн сайын, саат сайын өсүп отурду. Ошол айылдан, ошол кинди тамган жерден уланган, башталган ушул сөз, эмоция, сезим, лирика аны ушул 4 жыл ичинде да коштоп келди. Улам өзүнүн диапазонун кеңейтти, масштабын кеңейтти, ой жүгүртүүнүн жаңы бир кырларын тапты. Мындайча айтканда, мына 4 жылда окуган мезгилим үчүн Люхалча университетте өзүн окуткан агайлардын алдында, ата-энесинин алдында, досторунун алдында отчет берип атат. Биздин университеттен бир топ кыргызга белгилүү болгон инсандар акын катарында калыптанып, ушул жерден алгачкы ошол темир канат күйлөп, жалпы кыргыз поэзиясына, дүйнөлүк поэзияга арыш берген инсандар болгон. Ошол эстафета, ошол салт бүгүн уланып атат деп айтсак болот. Ошол согуштун алдында Сооронбай Жусуев согуштан кийин да келип Ош мамлекеттик университетинде окуп, мына биздин эң сыймыгыбыз деп айталы. Ошол Сооронбай агай баштаган жол андан кийин уланып, кыргызда эң белгилүү болгон
инсандар мына кечеде Карбалас Бакировдун поэзия кечесин ушул жерде өткөрдүк. Атантай Акбаров, Маркабай Ахматов сыяктуу канчалаган биздин залкарлар, көрүнүктүү инсандар Ош университетинен. Эгемендүүлүк жылдарда ушул бизде окуп аткан таланттардын алгачкы китептери жарык көрө баштады. Мурдагылардыкы студент мезгилде эмес, бир топ кийинчерээк жарык көргөн Мамед Ибраим Жанибеков деген биздин агабыз бар, бирок биз аны окуттук. Ошонун биринчи дырлар жыйнагы жарыкка чыкты. Бир топ өзгөчө Кожогелди Култегин өзүнүн поэзия классын ачып, Жанара Мамедалиева, дагы бир Жанара Рафаткан Барденова 5 акынды дырлар жыйнагы Тутка деген өзүнчө бир бириктирип чыкты. Андан кийин мына Сыдык бул жерде турат, мына Сыдык Апишул деп булар бүтүп аткан мезгилде бери кызыбыздын немеси менен Айгерим деген кызыбыздын Назгүл Канибекованын дырлар жыйнагы жарыкка чыкты. Мындайча айтканда, ошол салтты мына бүгүн быйылкы жылы бизге Бухарыча тартуулап, ошол салтты кайра жаңыртып аткандыгы бизди кубандырат. Анан мен бүгүн алдым китепти. Бирок ага чейин ырларын угуп, дайыма ошол биздин мына жигердин поэзия кечелеринде Бухарчанын ырларын угуп жүргөн инсан катарында айтар элем, башында жазыптыр. Жөндөн жөн адам макын болуп калбайт да ырга. Себеби ал төрөлгөн жерден башталат. Төрөлгөн жериндеги табияттын кооздугу, төрөлгөн жериндеги тарбия, ата-энесине болгон мамиле, ата-энесинин кызга болгон мамилеси. Мына жазыптыр, ошол 5 километр ары мектепте окудук. Атам алып барып, атка учкаштырып барып, андан кийин сабак бүтүшүп күтүп отуруп, анан кээде келетканда артына учкашып келетканымда жаңкы жаап калса артындагы тонна башымды катып, ойлонуп келе берчүмүн деп. Кийинчерээк жөө каттадык, жөө каттаган ошол дарыяны бойлоп кетип аткан мезгилде тыңылдап ырдап кыйкырып. Бул нерсе ошол бара-бара ошол табият акынды жаратат. Ошол табиятты сезе билүү, туюу, анан ошол маселелерди өзүнүн жүрөгүнөн өткөрүү көпчүлүк кыргыз акындарында ошондой. Бирок анан мен айтар элем, акыркы мезгилде сөздүн маанисине түшүнбөгөн, сөздүн кадырын билбеген, сөздүн салмагын билбеген адамдар дагы ырлар жазып жүрөт. Себеби мына шаарда чоңоюп, шаарда жүрүп калганда кыргыздын көйнө сөздөрүнөн, кыргыздын ушунчалык бир баягы сармайдай турган сөздөрүнөн алыстап кетет экен дагы, баягы шагыраган таш сыяктуу каштыктар чыга баштайт экен да. Ал бүгүн поэзияны эч ким окубай калды дегенде булар каршы турган күчтөр да. Бүгүн шаарыбызда жарды болуп кетти. Булардыкында билесиңер баягы кынаптап койгон чебер устадай болуп, тавтологиялык кайталоолор же уйкаштыктар, адам тажатып кеткен улуу сулуу жана башка дегендей эмес. Же иштедик дегендей сөздөрдөн өзүм деген сөздөрдөн азыркы чейин жазып барып мен китеп жазып бердим. Мен столума койгондор бар. Бирок буларда күтүүсүз уйкаштыктар, күтүүсүз салыштыруулар. Мен кээде мына мен деле анча-мынча поэзияны түшүнгөн инсан катарында ушул убакытта позицияга өтүп аткандыгы, сөздөрдүн конструкциясында өзүнчө бир чоң эксперименттер жүрүп аткандыгы, изденүүлөр жүрүп аткандыгы ушул жигердин баардык катышуучуларында ошол нерсе бар да. Себеби атайын булар поэзиянын табиятын түшүнүп, ошону талкуулап, бири-бирине кеп кеңештерин айтып отуруп, ошол мына продукция деп айтар элем мен. Мына Бухарчанын ушул жигердин чоң түшүмү болду. Анан өзүнүн аракети мына жакында эле Роза Отунбаева уюштурган фонд тарабынан уюштурулган 5 акын болду. Жалаң Кыргызстандагы университеттерде окуп аткан эң мыкты акындардын конкурсу болду, фестиваль. Оштон биз Бухарчаны жөнөттүк. Ошол жерде буларга ушундай тапшырма берилген го. Мен Бухарча менен сүйлөшпөдүм, бирок ар бириңер өзүңөрдүн университетиңер жөнүндө жазмадыңар. Бир ошондой тапшырма бар беле? Анан ошол тапшырманы мага улук жөнөттү. Анын башында мен анча түшүнбөдүм, бирок кийин качып карасам, ошондой тапшырма үчүн жазылган экен. Анан ушул жерде жазат да, мен университеттин биринчи патриоты катарында айтайын. Биздин дейт университетте алып аткан таалим тарбиябыз, окуп аткан сабагыбыз дейт, бул эч ким байкабаган, зачетка коюлбаган баасы тарбия. Бул биздин нат насил, улуттук тарбия, ыйман,
университетте болуп аткан окуп аткан балдардын баардын жан дүйнөсүндө бир адамдык сапаттын бар экендиги, биз ошол адамдык сапатты үйрөнүп атабыз Ош университетинен деп, анан ошол Ош университетинин Кыргызстандагы университеттердин эң чоң өзгөчөлүгү ошол деп ойлойм. Мен ошол күндү, ошол мезгилди, ошол ойду күтүп жүргөн инсан катарында аябай ушундай бир чоң удовольствие алдым да. Себеби биз адамдыкка бараткан коомду сактап калышыбыз керек, тескерисинче аябай күчөтүшүбүз керек адамдык мамилелерди. Бүгүнкү напряженияны сыймат этишибиз керек, бири-бирибизге жамандык айтпай, мына азыр жатаканан айт десең эле бүгүн эмнеден баштайт? Андай эле, мындай эле, баягы көчө деңгээлиндеги митингдерде туруп сүйлөгөн сөз, а мына поэзияда жатакана жөнүндө кандай сонун айтып атат. Себеби позитивди издеген, жакшылыктан дайыма замандан жакшылык издеген жаштар келатат да. Ошон үчүн мына ушундай чоң позитивдүү поэзиянын ээси мен Бухалчаны бүгүнкү кечеси менен куттуктаймын. Кудай буйрса мына ушу периодикалык жактан акындардын тагдыры, ошо балалыгы, туулган жер темасы, анан күтүүсүндө 17-18 келгенде сүйүү темасы, сөзсүз түрдө бул эмоция менен, бул адамдын өзүнүн жашоосу менен, өзүнүн тагдыры менен, өзүнүн дүйнө көз карашы менен байланышкан нерсенин баары ушундай келе атат. Келечекте сөзсүз түрдө улам жаш курагы өткөн сайын сезимге багындырылган, акылга багылган сезимдер сөзсүз түрдө ушул мындан кийинки чыгармаларында болот. Анан эң башкысы чечкиндүү. Акындын баары чечкиндүү болуш керек да. Себеби акын биз баягы бунтар деп айтып жүрөбүз, козголомчу кичине тентегирээк болбосо, ал калыпка түшүп калса, ал акын болуудан калат. Ошон үчүн ошондой сезимдердин баардыгы бар, тарбия бар, анан эң башкысы умтулуу, изденүү бар. Поэзия дайыма ушундай жашаш керек, жүрөктүн ырын ырдаш керек. Ошол жүрөктүн ыры бар. Оттуу ирмеңдер ушул китебинде. Бул мага да жакты, мына баш сөзүн Халиса Жакупова деген дагы бир кыргыздын жакшы акын кызы жазыптыр. Ошондо айтат, мына баягы Бухалчанын ырларын окуп атканда кээде жан дүйнөнү сестеткен, кээде жан дүйнөнү таң калтырган, кээде кубанткан, кээде ошол мезгилге жараша эмоционалдык сезимдерди берген. Анан мен дайыма айтып жүрөм балдарга, биз бүгүн эки нерсени башыбыздан өткөрүп атабыз. Биринчиси бул интеллектуалдык коэффициент, бул акыл эсти өнүктүрүү, алуу, дүйнө таанымды жогорулатуу. Бирок бүгүнкү күндө эң чоң трагедия бул эмоционалдык коэффициенттин азайып бараткандыгы. Коомдо адамдар бири-бирин аябай, бири-бирине жакшы сезимдерин айтпай, же бири-биринин жакшылыгын өзүнүн жакшылыгындай көрбөй, же бирөө кыйынчылыкта турса колуна тартып албай турган бир мезгилде турабыз да. А мына жигер ушул бизде мына Бухалча сыяктуу балдарыбыз, кыздарыбыз жок, бул дүйнөдө руханий баалуулук эң башкы орунда турат деп. Ушул жакшылыкты мындай таратып атышат. Азыр биз мурда Ошту түштүктө ушундай кылып биздин балдар багындырып келсе, мына эми азыр бар Бишкектин поэзия дүйнөсүндө өзүнүн сөзүн айта баштады да. Бул өтө чоң ийгилик. Бухалчанын үнү жалпы Кыргызга угула турган мына кече Шали Өргүшев Бухалчадан Азаттык радиосунан интервью алыптыр. Мен атайын Азаттыкты угуп баратсам, угуп калдым, ойлору кадимкидей ырларын окуп, кадимкидей ошол мен деген акын менен тең ата сүйлөшүп, маектешип аткандыгы мени кубандырды. Бир жагынан символикалуу болду. Ошон үчүн Бухалчага чыгармачылык ийгиликтерди каалайлы. Кудай Таала дайыма көкүрөгүнө эргүү берсин, аң сезим, акыл эси, билими мындан да терең кетсин. Эң башкысы ден соолугу бекем болсун. Мына ата энеси дагы бул жерде отурат. Мен апасын көрбөдүм эле, атасын байланышып жүрөбүз. Анан мага бир нерсе эске келгенде, ушу атам менен апамды деп кубантып, гезитке чыкканда көтөрүп алышып, менин кыздын ырлары чыкты деп айтып, мактанып дейт. Дагы ушинтип жүрүштү. А мен уялып, бирок ата энемди сүйүнтөйүн деп ырларды жазып жүрүп, бүгүнкү күнгө келдим деп атат да. Ата энемди сүйүнтөп өттү, кыргыз элин дагы сүйүнтөп өттү. Жайым әркімдің жолы әртүрлі. Болыпты, мысалы, Курбаналы Сабыров деген диалектен шыққан өтіп, қайда учат диалектің турналары айтсаң, Курбаналы Сабыров диалектте жашап, ошол жақта оқып,
которому көре алектенсең, сен мынан арга дүйнөлүк классиканын деңгээлинде ой жүгүртүүгө, аларды ар бирин жан дүйнөдөн, жүрөгүнөн өткөрүп отуруп, ушундай чоң бийиктиктерге багындырасың деп ойлойм. Эми мына биздин залда куттуу зал, бул жерде Кыргыздын не деген залдар 78-жылы ушул май айларында Чыңгыз Айтматовдун 50 жылдык өткөндө мына айнектеги адамдар батпай отуруп, андай биз азындай столдорго аяктап, баягы блоктор менен болгон жер. Мындайча айтканда дүйнөлүк атак даңкы бар инсандардын көп жүргөн поэзиясы. Кече Төгөрөк залда деп, Төгөрөк залда жакшы. Төгөрөк залда дагы мына Сооронбай анан ушул катышкан Мукалчаны колдогон досторуна бүгүнкү иш-чарасы менен Туктап университеттин Арда грамотасы менен университеттин эң чоң сыйлыгы биздин Арда грамотабыз. Андан тышкары мына акчалай сыйлыгыбыз бар. Анан мен бул жерде атайын өзүмө бир сумка жасатып бердим эле. Пекинге барганда ошол сумканы мен атайын Мукалчага берип атам. Сумканын ичинде жалаңырлар, сумканын ичинде дайыма китептер, сумканын ичинде дайыма эмоция менен акырет болсун деген оймен тапшырдым. Кыргыз филологиясы факультетинин сыймыктуу студенти, ушул күнгө жеткирген башчысы, филология илимдеринин доктору, Мукалча кызыңыздардын ата-энеси, апасы Чамашева Алима. Жана ошондой эле Ноокат Кыргыз Республикасына маданияттын эмгек сиңирген. Чаны ошо сабакка келбегендерин дагы кечирдим деп ойлоп атам да ичимдечи. Жетиш кыйын, убакыт азыр аябай аз, митинг көп болуп турган учуру. Эми колдон чыгып бүтүп баратат. Аман эсен жакшы бүтүп алсын, Мукалча окусун. Кудай кааласа магистратурадан улант окуңун. Анан ушул мүмкүн илим жагын кошо кетерсиң, бирок жогоруда ректорубуз Каныбек Абдулатович айткандай, мындай мокоп калбай, ээргип ошол эмоцияларын кармап жүрө бербесин. Анан мен ушул акындын поэзиялындагы милдети деген нерсени саатта айтабыз. Муну Мукалча атан сезет, жоопкерчилигин сезет ушул нерсени. Анан алып булга деген ырында дагы ушул нерсе бар экен. Ошол 4 сабын окуп койсом Мукалча. Колунда турат ыр барак, Кудайдан берген ыр канат, калемди кагаз бетине шилтеген сайын ыргалат. Бул 4 сапты жазган автор, бул Кудайдан келген ушул жогорудон келген ушундай бир шыктын ыр дөөлөттүн ээси экени билип турат да. Ушул 14-жылы ыр канат жыйнак эсеп менен деп айтсак дагы болот да. Кыргыз поэзиясына чоң салым кошкон акын кыздардан болуп, ошол пегагогун жолдоп, узун өмүрлүү болуп, бакталайлуу болуп. Арыбаңыздар, ардактуу коноктор, касиеттүү кылайык калк. Эми чындыгында 11-класска чейин Мукалча менин кызым эле. Эми мына 4 жыл ардактуу Ош шаарынын ушул мамлекеттик университетинин кызы болду. Эми мен кызыма мындан ары касиеттүү кыргыз элинин ишенимдүү кыздарынан болсун деп тилектешмин. Анткени ушул касиеттүү окуу жайда менин кызымы тарбияладыңыздар, такшалттыңыздар, канатына канат байладыңыздар, билимине билим коштуңуздар. Мен бул үчүн терең ыраазымын. Бул жерде Каныбек баштаган улуу саясаткерлер кыргыз элинин улан кыздарына тарбия таалим берип келет. Ал үчүн биз дагы ушул ишиңиздерди алып бара бериңиздер. Дагы айтайын дегеним, бул биздин ардактуу университетибизди дүйнөлүк университеттердин катарына кошуп, алдыңкы катарына кошуп келип турасыздар. Бул дагы бизди кубандырбай койбойт. Урматтуу ушул окумуштуулар жамааты, мугалимдер, Каныбек ушундай кажыбас кайрат менен алга чыга бериңиздер. Кыргыз эли улуу элбиз, касиеттүү Камбарастан калган элбиз.
Biz bara tüzülüp gideriz. Эми ойлогон ойду кыстаган турмуш жегеттеп мына касиеттүү орозо күнүнө туш келип калдык. Көпчүлүктөр орозосуздар. Ошондон улам мен бүгүн кечке орозосуздарга чакырам. Алтын Ордо деген ресторан бар экен. Алтын хан кечирип коесуздар. Алтын хан ресторанына барып ооз ачып кетиңиздер. Чын жүрөктөн чакырам, аягында өзүм калбайм, мен даярдап алдым, барыңыздар. Рахмат болуңуздар. Мақсаттарға шашып мақсаттарға шашып орталарында екенге көп алдырдың команды ұпа менен емес сөзді үшін мақсаттарға қойып қойып үшін алып қалжаға себебінде бар нәрселер өзімді үшін сан пайдалануда ашып отырды. Ошол иштеп жүргөндө ошол 5 жарым километр жерде ошол кыз берчеле көпчүлүк элдин дээри жана башка мээрими төгүлгөн экен. Ошонун негизинде ушул агайлар ошол сиздерге ишиңиздерге ийгилик болсун да билимибизди бүгүнкү күндө элге журтка арнап атабыз. Ушул ош мудан бүткөн иштер сиздерде бар. Ушул алдынан кетпей азыр келип сүйлөп ушул жерде отуруп ушул букалча кызыбызды месінде мынау шақырып кететіндер мынау жігерленген жігіттер бар ғой. Ушул биздин Нисан айларында чоң бир салтанат менен чоң бир неме менен өткөзсөк деген ойду айткансың. Дагы бир жолу урматтуу коноктор, айып көрүңүздөр. Мындан кийин дагы иш-чара бар экен, ошон үчүн кыскараак сүйлөшүүңүздөрдү сиздерден суранабыз. Keyingi söz Kırgız Respublikası. Kocak ayılındagı Koşçan arasında yaşayız. Biz Kocak ayılında Koşçan arasında yaşayız. Bizim ayıl tog arasında jaygaşkan, arçalары biyik öskön, Tunuk suusu, çoң daryası var ayıl. Эми кышы жайын bizde kozluk ketpeyt. Эми tog arasında öskön el, biz жүрөгү таза улуу элдерден болот экен. Ana men kızım uşul törelgönden uşul 3-cü klasstan, 4-cü klasslardan başlap uşul ırzaza başladı da anam özü jaşынан жакшы окуду, тырышып окуду. Biz мектеп алыс турат эле. Biz 5 километрге келип кетет эле кызым экөөбүз. Ошол убакта бир жакшы атыбыз бар эле. Атыбызды билип алып кызым экөөбүз кызым ташып окутат элем да. Мен өзүм адабиятты көп окуганмын. Өзүм журналистмин. Kesibim boyunca көп makalalar жазам. Мен өзү сынды көп жазам. Ал эми кызым мындай жакшы акын болуп калыптанып чыгып келди. Эми мектепте окуп жүргөндө менин кызым эле. Азыр эми 4 жыл бою университетте, Ош мамлекеттик университетиндеги кыргыз тил филологиялык факультетинде окуп, азыр Ош муунун кызы болуп калды. Эми кулак ашыр быйыл ушул Оттуу ирмемдер аттуу китебинин автору болуп, андан мурун Ырканат аттуу китебин чыгарганбыз. Ошол мектепте окуп жүргөндө чыккан. Эми азыр ушул жалпы кыргыз элинин ишенимдүү кыздары болсо экен деп тилейм. Мен тилектешмин. Кудай кааласа бул жерден алган билимин, алган талим тарбиясын эл журтуна арнап жакшы иштеп, жакшы элибиздин, мамлекетибиздин өнүгүү өсүшүнө салымын кошот деп ойлойм да. Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы элемин. Аты жөнүңүз? Атым Маматали Сыдыков. Мен ошол Исанов айыл кеңешинде депутатмын. Мени касиеттүү элим, Кожоке элим 4 жолу кайра шайлады. Анткени мен ушу элиме өз жакшы деп берем да. Элим менен аябай тыгыз байланыштамын. Элимин жеңилин жерден орун колдон алам. Өзүм дагы мындай патриоттук сезим менен жашаган атуулдарга кирем. Досторум, эжелерим, агаларым, менин Оштон тапкан бир туугандарым, жигер чыгармачыл жаштар борборунун бардык мүчөлөрүнө өзгөчө Улуу агайга терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин артыңыздар менен биз ушундай күндөргө жетишип отурабыз. Андан сырткары айылдан, мектептен менин класс жетекчилерим келип отурат. Бул жердеги окутуучу ага эжекелерим, сиздер менин дөөлөттөрүмсүздөр. Анткени баланын эң чоң дөөлөтү бул жакшы мугалимге жолугуу дейт экен.
Мен сиздердей жакшы устаттарга жолуктум. Бул менин чоң дөөлөтүм. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Карагыз. Рахмат, баарыңыздарга келип бергениңиздер үчүн. Рахмат, баарыңыздарга келип бергениңиздер үчүн. Букалча келгенде, жаңы келгенде ошол амбициясы аябай күчтүү, мындай талпынып турган, ичинде бир кайнап турган бир козголоңчу сезими бар. Кыскатары биздин эсибизде калды жаңы келгенден тартып, абдан ырларын тартынбай окуп, ушунчалык алдыга умтулуп турчу. Анан ошол албут сезимди ушундай бир баягы алдыга умтулуусун Букалча өзүн сындоо менен, өзүн баа берүү менен алмаштырды. Мына ошол менен жеңди да. Ал азыр калеми төшөлүп калган, кадимки ырдын рифмаларын жакшы түзүп, ритмди алып, бир мындай техникасы мыкты өздөштүргөн, бир эле техникасы эмес, ошол техника менен кошо терең маанини чагылдыра алган, өзүнүн ички сезимдерин ачып бере алган калемгер катары бүгүн такшалыпты да. Эми ал мындан ары өнүктүрүп, мындан ары билимин арттырып, акыл көргөн сактап дагы да терең иштей берет. Биздин ушул жигер чыгармачылык борбору Букалчаны жөлөп таяды, жардам берди. Ошол эле мезгилде Букалча дагы жигер чыгармачылык борборуна калктай кызмат кылды. Бул ушул бир эле жигер менен эмес, ушул университеттин коомдук турмушунда да активдүүлүгүн көргөзүп жүрөт. Сахнада да өзүнүн элкин алып жүргөндү, сөз баалаганды үйрөндү. Бүгүн мына Нур газетасында канча жылдан бери ушул келген студент болуп келгенден тартып иштеп, бүгүн өзүнүн жазуу речин дагы, ооз-эки речи дагы мыкты өнүккөндүгүн далилдеп отурат. Кең келечек каалайбыз. Букалча бизди Ош мамлекеттик университетин уят кылбай турган мыкты кадр болуп жетишет деп үмүттөнөбүз. Оттуу үйрмемдер деп аталган бул жыйнакка мен ушул жашка чейинки жылдарымды арнадым десем болот. Анткени мен буга чейин Ырканат деген ырлар жыйнакты чыгаргам. Балалык сезим менен чыккан ырлар эле. Анан ошол Ырканат мага канат болуп бүтүп, буюрса ушул оттуу үйрмемдер деп чогултуп, электен өткөзүп отуруп, купулма бир аз толгон ырларды киргиздик. Анан бул иш-чарага өзгөчө жигер чыгармачыл жаштар борбору жакындан толук түрдө ошолор колдоо көрсөтүштү. Аке, буздуңузда сураңыз. Карап койсоңуз болот. Уланта берейинчи, башынан айтайын. Чоңуз мына жерден эч ким өткөзбөй карап турчу, 5 мүнөт. Баштай. Бул оттуу үйрмемдер деп аталган жыйнак кече бул менин ушул жашка чейинки жашоомдогу ырлардын жыйындысы деп айтсам болот. Анткени буга чейин Ырканат деген жыйнак чыгарганда мектеп учурунда балалык сезим менен жазылган ырлар кирген. Анан азыр ушул жашоомдун оттуу, жылуу учурларын оттуу үйрмемдер деп атап ушул китепке жыйнадык. Атайын электен өткөзүп отуруп, ылайык келгенин тандап отуруп ушул ырларды киргиздик. Анан бул кечеге өзгөчө жигер чыгармачыл жаштар борбору баштан аяк тик туруп жардам беришти, кол кабыш кылышты. Андан сырткары дагы мен Ош шаарына келгенден тарта ушул жигер чыгармачыл жаштар борбору мага устат болду десем болот, мектеп болду ушул жер. Бардыгына терең ыраазычылык билдирем. Андан сырткары Ош мамлекеттик университети дагы өзгөчө менин жашоомдогу өзгөчө чоң орду бар жай. Мен аябай сыйлайм, урматтайм бардыгын. Рахмат.